Жол эрежесин бузуп айдоочуга кол көтөргөн милиция кызматкери кызматынан кол жууду. Кечээ Ош шаарындагы Тешикташ базарында каршы тилкеде Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны айдап келе жаткан милиционердин тасмасы тараган. Социалдык тармактагы окуя автордун унасындагы видео регистраторго тартылып калган. Тартип сакчыга айдоочу жол эрежесин оодоно бузгандыгын эскерткен учурда автордун телефонду тартып алууга аракет кылып кол салган учуру дагы кадрга түшкөн. Окуя эмне менен бүткөнү белгисиз, анткени тасма үзүлүп калган. Милициянын оңтойсуз жоругу коомчулукта кызуу талкуу жаратып, кызматкерге чара көрүүнү талап кылгандар көбөйгөн. Эреже бузган кызматкер каланын милициясынын номер 3 бөлүмүнүн жакын эле дайындалган башчысы экендиги белгилүү болгон. Тартип сакчынын окуясына ичкиликтөө кызматы тарабынан териштирүү иштери башталып, бүгүн кызматынан алынганын башкармалыктын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Жол эрежесин бузган милиционерге айыппул салынып, протокол түзүлгөндүгү маалымдалды. Аны менен катар териштирүүдө топтолгон материалдар шаардык прокуратурага юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлгөн айтылды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына карачу милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Ош шаарында карама-каршы тилкеге келе жаткан учурда жергиликтүү тургун менен өзү ара кайым айтышып, натыйжада милиция кызматкерлери тарабынан укук коргоо органдарынын жүрүм-турум эрежелерине туура келбеген иш-чараларды аракеттери көрүп, натыйжада ошол айдоочу менен туура эмес мамилеге барышкан. Бул боюнча ошол массалык маалымат каражаттарына, анын ичинен интернет айдыңына чыккан убактан баштап биздин жетекчилик тарабынан катуу талаптар коюлуп, кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөлөрдүн натыйжасында шаардык ички иштер башкармалыгынын тарабынан тиешелүү юридикалык баа бериш үчүн Ош шаардык прокуратурасына жөнөтүлдү топтолгон материалдар. Ал эми ички иликтөө кызматы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасына ылайык аталган кызматкер ээлеген кызматынан бүгүн бошотулду.